Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Василий Дашков деген жигит бар. Сүйлөгөнү атан төөдөй. Шаард кеңешинин депутаттарынан ар дайым чоң сунуп турган менен эске түшөт. Мына ушул жигитти жакын арада укук коргоочулар достошууга чакырып калышы толук ыктымал. Анткени ал темир жолдун Мостатарият курулуш ишканасын тез замандан бери жетектеп, бул тармакта кыбыр эткен курулуш иштерин жалгыз өзү жасап келген. Бирок мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды аттап, курулуш иштери үчүн өзү каалагандай баа бычканы. Натыйжада бюджеттин акчасын самандай сапырылып, Дашков жана темир жолчу өнөктөштөрүнүн өздүк эсепканаларына түшүп жаткандыгы белгилүү болуп калды. Болбосо башкалар 20 000 долларга курган футбол аянтчаларын Дашковдун ишканасы 100 000 долларга кургандыгы калппы. Ал тургал бул жигиттин башына бир аз күн түшсө сыртты карай зыйт кою ниети бардыгы. Себеби Дашковго чейинки темир жолдун каржылык булактарын башкаргандар качып кеткендиги тууралуу маалыматтар бар. Бул тууралуу Фабла жазды. Легендарылуу парламенттин экс-спикери Медетхан Шеримкуловдун баласы Марат Шеримкуловдун катыштыгы бар делген жол кырсыгынан Назира аттуу айымдын омурткалары, ийни, кабыргалары сынып, баса албай майып болуп калды. Жол кырсыгы 2014-жылы болгон. Назираны пешеходдо өтүп баратканда сүзүп кеткен. Бүгүнкү күндө жабырлануучу бутунан тура албай, травматология жана ортопедия борборунда жатат. 2 жылдан бери отурада баса да албай калган Назиранын дарылануусуна 1 миллион сомдон ашык каражат кеткен. Эми дагы каражаттын жоктугунан апасы кызынын дарылануусу үчүн баш калкаган үйүн сатууга мажбур болду. Назиранын ушундай абалга келишине бирден бир себепкер болгон Шеримкуловдордон эч жардам жок. Учурунда соттук териштирүү болгондо болгон жардамыбызды аябайбыз. Эмне зарыл болсо баарын алып беребиз дешкен Шеримкуловдор болгону 1,5 миң доллар беришип, ошол бойдон куйрук түйүшкөн. Бүгүнкү күндө бей көрдүңбү жок, той көрдүң жок дегендей болуп билмексен. Тиешелүү органдар ушул жагдайга көңүл буруп, бир үй бүлөнү тагдырын талкалап, эч нерсе болбогондой басып жүргөн айыпкерди кармап, жазасын бериш абзел. Маалымат Кыргыз Тудейде жарык көрдү. Коомчулугунда калтырган саясатчылардын бири Бекболот Талгарбеков коңулдан чыга калгансып, элдик парламент аттуу коомдук бирикме түзүп, анан түзүлүп президенттин отставкасын талап кылып чыгышкан эле. Катарында Төрөбай Колубаев аттуу бокко саясатчы сөрөй да бар. Конструктивдүү болобуз деп чыгышканы менен көп өтпөй эле бийликти бир бетке сынга алууга өтүп алышкан. 17-майда президент отставкага кетет, анын артынан өкмөт өзү эле кетет. Анан биздин адам өкмөт башчылыгына келет. Ошол эле учурда ал президенттин да кызматын аткарат деп алдын ала эле бийликке том бычып отурушкан. Мына ошол окуя боюнча алыскы Москвадан Аскар Акаев үн катыптыр. Талгарбеков жана анын тарапташтарын эркинен ажыратуу мыйзамсыз. Себеби алар эч кандай антиконституциялык аракет жасашкан жок дептир ал. Ошол улай эле Талгарбековду укмуштуудай таза адам катары айга күнгө жеткирген мактайт. Биринчиден, Талгарбековду азыр эч ким эркинен ажырата элек. Анын телефондогу сүйлөшүүлөрүн иликтөөгө алуу максатында сурак жүрүп атат. Экинчиден, мен 12-майдан кийин аларды бутка чачкаларын аттырып салам деп дагы бир топ оозгалык сөздөрдү айтып, бийликти басып алуу аракетин кандайча көрө тургандыгын билдирип аткандар эч кандай антиконституциялык аракет жасабаган болушабы. Демек Талгарбековду жерге сууга тийгизбей мактап атканын өзү эле анын элдик парламентинин артындагы тыл экендигин далилдейт. Бул тууралуу Эгемен жазды. Буга чейин инспекция эмес өкмөт даабай келди эле. Бул сапар мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясынын башчысы Канат Муратбеков катуу кетти. Тагыраагы жакында аталган инспекция Кумтур компаниясынын 1996-жылдан берки экологиялык техникалык зыяндарын эсептеп чыгып, орто эсеп менен 7 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө доо коюп, компанияны сотко берди. Мейли, алардан мыйзамдык жол менен сотторго, эл аралык сотторго кайрылышсын, бирок мен өз ишимди жасап атам. Канча убакыттан бери экологиялык мыйзамдар бузулуп, техникалык эрежелерден тыш иштер жүрсө да, унчукпай келишкен. Бул жолу биз саясий эрк көргөзүү менен мыйзамды алкакта өз милдетибизди аткарабыз дейт Канат Муратбеков. Ошентип учурда райондор аралык сот бул доо арызды ушул айдын аяк ченинен тарта карай турган болууда. Бул тууралуу Фабла жазды. Жогорудагы маалыматтар Ош Прим телерадио компаниясынын көз карашын жана кызыкчылыгын билдирбейт. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Василий Дашков деген жигит бар. Сүйлөгөнү атан төөдөй. Шаард кеңешинин депутаттарынан ар дайым чоң сунуп турган менен эске түшөт. Мына ушул жигитти жакын арада укук коргоочулар достошууга чакырып калышы толук ыктымал. Анткени ал темир жолдун Мостатарият курулуш ишканасын тез замандан бери жетектеп, бул тармакта кыбыр эткен курулуш иштерин жалгыз өзү жасап келген. Бирок мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды аттап, курулуш иштери үчүн өзү каалагандай баа бычканы. Натыйжада бюджеттин акчасын самандай сапырылып, анын артынан өкмөт өзү эле кетет. Анан биздин адам өкмөт башчылыгына келет. Ошол эле учурда ал президенттин кызматын аткарат деп алдын ала эле бийликке том бычып отурушкан. Мына ошол окуя боюнча алыскы Москвадан Аскар Акаев үн катыптыр. Талгарбеков жана анын тарапташтарын эркинен ажыратуу мыйзамсыз. Себеби алар эч кандай антиконституциялык аракет жасашкан жок дептир ал. Ошол улай эле Талгарбековду укмуштуудай таза адам катары айга күнгө жеткирген мактайт. Биринчиден, Талгарбековду азыр эч ким эркинен ажырата элек. Анын телефондогу сүйлөшүүлөрүн иликтөөгө алуу максатында сурак жүрүп атат. Экинчиден, мен 12-майдан кийин аларды бутка чачкаларын аттырып салам деп дагы бир топ оозгалык сөздөр көрдүң жок дегендей болуп билмексен. Тиешелүү органдар ушул жагдайга көңүл буруп, бир үй бүлөнү тагдырын талкалап, эч нерсе болбогондой басып жүргөн айыпкерди кармап, жазасын бериш абзел. Маалымат Кыргыз Тудейде жарык көрдү.
Коомчулугунда калтырган саясатчылардын бири Бекболот Талгарбеков Коңулдан чыга калгансып, элдик парламент аттуу коомдук бирикме түзүп, анан түз эле президенттин отставкасын талап кылып чыгышкан эле. Катарында Төрөбай Кулубаев аттуу бокко саясатчы сөрөй да бар. Конструктивдүү болобуз деп чыгышканы менен көп өтпөй эле бийликти бир бетке сынга алууга өтүп алышкан. 17 майда президент отставка кетет. Баса албай майып болуп калды. Жол кырсыгы 2014-жылы болгон. Назираны пешеходдо өтүп баратканда сүзүп кеткен. Бүгүнкү күндө жабырлануучу бутунан тура албай, травматология жана ортопедия борборунда жатат. 2 жылдан бери отурада баса да албай калган Назиранын дарылануусуна 1 миллион сомдон ашык каражат кеткен. Эми дагы каражаттын жоктугунан апасы кызынын дарылануусу үчүн баш калкаган үйүн сатууга мажбур болду. Назиранын ушундай абалга келишине бирден бир себепкер болгон Шеримкуловдордон эч жардам жок. Учурунда соттук териштирүү болгондо болгон жардамыбызды аябайбыз. Эмне зарыл болсо баарын алып беребиз дешкен Шеримкуловдор болгону $1,5 миң беришип, ошол бойдон куйрук тийишкен. Бүгүнкү күндө Бегөрдүңбү жок топ. Дашков жана темир жолчу өнөктөштөрүнүн өздүк эсепканаларына түшүп жаткандыгы белгилүү болуп калды. Болбосо башкалар $20 миң курган футбол аянтчаларын Дашковдун ишканасы $100 миң кургандыгы калппы. Ал тургалы бул жигиттин башына бир аз күн түшсө сыртты карай зыйт кою ниети бардыгы. Себеби Дашковго чейинки темир жолдун каржылык булактарын башкаргандар качып кеткендиги тууралуу маалыматтар бар. Бул тууралуу Фабла жазды. Легендарылуу парламенттин экс-спикери Медетхан Шеримкуловдун баласы Марат Шеримкуловдун катыштыгы бар делген жол кырсыгынан Назира аттуу айымдын омурткалары, ийни, кабыргалары сынып,